Нурмухаммед Меңдибаев шаарыбыздагы номер 1-орто мектебинде 4-класста окуйт. Бүгүн өзү чогулткан мээримдүү тыйын кутучасын алып келген. Нурмухаммед келечекте ишкер болуп, кайрымдуулук фонд ачууну кыялданат. Биз могу мээримдүү тыйынды 2023-жылы алганбыз. Буну үйгө койгом. Үйдөн бир күндө салып турганбыз. Бүгүн алып келип төктүк. Анан мага мындай медаль беришти, анан бир билет беришти. Мен мындайды жаңы алдым, буну күндө салып турам. Мээримдүү тыйын акциянын алкагында тамак аш жарманкеси да уюштурулган. Келген коноктор, көрүүчүлөр сатып алган тамак аштан түшкөн каражат кайрымдуулукка жумшалат. Элдердин дагы арасынан атайын ушул кайрымдуулукка биздин пайдабыз тийсе экен, аркасынан түшкөн тыйындын жакшы тараптарга колдонулушун биз дагы каалайбыз деген элдин арасындагы эжелерибиздин өз үйлөрүндө өз колдору менен жасаган таттуулары берген ушундай тамактары болот. Мунун түшкөн тыйыны албетте бул жердеги катуу ооруп аткан баягы операцияга муктаж болгон үй бүлөлөргө берилмекчи. Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду 2008-жылы уюшулган. Ал эми Талас облусунда 2014-жылдан бери иштеп келет. Мээримдүү тыйын акциясы жылына 2 жолу өткөрүлөт. Бул кутушалардан түшкөн каражаттын баарысы Талас облусундагы жардамга муктаж, операцияга муктаж инсандардын операциясына жумшалат. Багыты мээримдүүлүккө үндөө жаштарды основной. Өзүңүздөр көргөнүңүздөй бизге мектеп окуучулары гана келет. Жыл сайын бул халктын аярлуу катмарын камсыздап келебиз да. Акциянын жүрүшүндө келген конокторго жана көрүүчүлөргө концерттик программа тартууланды. Мээримдүү тыйын кутучасын алып келген ар бир катышуучуга лотерея билети ыйгарылды. Акциянын жүрүшүндө билеттер ойнотулуп, жеңүүчүлөргө кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.